Саламатсыңарбы? Бул Learning Apps'та кантип оюндарды түзүүнү көрсөтүп берейин. Анын үчүн Learning Apps деп Google'дун издөө талаасына жазасыңар. Андан кийин биринчи турган Learning Apps деген сайтка киресиңер. Ага киргенден кийин катталып аласыңар через Google аккаунт. Анан ошондой момундай болуп аккаунтуңар чыгып калат да. Андан кийин бул жерде все упражнения дегенди карасаңар, сабактар боюнча чыгат. Математиканы басабыз, кайсы класс керек болсо ошону басабыз. 4-класс. Андан кийин геометрическое определение, геометрические фигуры деп турат. Ошоларды өзүңөргө өзгөртүп алсаңар дагы болот. Мисалы үчүн геометрические фигуры дегенди бассак, астында бир канча геометриялык фигуралар жөнүндө оюндарды берет. Муну ачасыңар дагы өзүңөрдүн папкаңарга сактап алсаңар болот да. Аны мына жакта создать деп туруп, создать эмеге копия этого упражнения деп кыргызча которуп алсаңар болот. Анан мына жерде сохранить в моих упражнениях деп койсоңор, бул өзүңөрдө сакталып калат. Сохранить в моих упражнениях деп азыр жерде мои творения дегенди карасам, мына уже бул жакта сакталып калат. Мынакей, бул жерге келип калды жанагы. Ошону ачып туруп, эми бул орусча болуп атса, мунун ичин кыргызча кылып коюш үчүн ушул эле көнүгүүнү эле кыргызчага которуп коесуңар. Мына создать подробная информация деген, создать новое пустое дегенди же болбосо мынаны басып өзгөртүп алсаңар болот да. Мынакей бастым. Ушул эле шаблондо өзүңөр ушул көнүгүүдөгүдөй кылып жазып, өзгөртүп түзүп алсаңар болот. Же болбосо мына жерде новое упражнение деген бар. Мына новое упражнениеде моюнча 12 түрдүүсү бар. Найти пару, классификация, хронологическая линейка, простой порядок деген ушулардын ар бирин ачып, мына скачки, игра парочки, ушулардын викторина ар бирин ачып, өзүңөр жаңы оюнду түзсөңөр дагы болот. Анан оюнду түзгөндөн кийин новое упражнение деп, мисалы үчүн найти парочку дегенди бассаң, бул жака окей деп, вам необходимо найти подходящую пару на экране, должна остаться только модель дейт. Булардын параларын тап деген ушундай да. Мисалы үчүн вид спередиси главный вид болгондо кайсы болот? Мисалы үчүн да, могу экөөнү бириктирсем, мынакей бир кызыл болду, бирок туура эмес болуп калды. Көрдүңөрбү? Ушундай кылып оюндарды түзө берсеңер болот. Мисалы үчүн мен жөн эле наугад эме кылып атам. Мынакей ушундай, эгерде туура кылсаңар, мына ушундай болуп, жашыл болуп жоголуп кетет да, ушул туура болот. Анан создать новое упражнение деп муну берден басып жаза бересиңер. Эми бул жерде мои творения деген жерде уже силерде моундай оюндар болуп калды. Мынакей ушул силердики. Эми кантип коллекция түзөт, ошону көрсөтүп берейин. Создать коллекцияны басасыңар. Андан создать новую коллекцияны басасыңар. Анан мына жерге ат коесуңар. Ушу өзүңөрдүн играңардын аты кандай эле? Мисалы үчүн геометриялык оюн деп коеюн. Анан добавить упражнение. Менин эмемде упражнениялар бар да. Мисалы үчүн мынакей геометрияны окутуу деген жерде геометриянын элементтерин окутуу деген ушундай көнүгүүм бар. Силердики өзүңөрдүкү чыгат. Ошол түзгөн оюнуңарды басасыңар. Баскандан кийин добавить выбранный упражнение дейсиңер. Мына ушул жерине көңүл бурула. Бул жак ошойдон кала берсин. Мына жерге келгенде отслеживание рабочего уровня деген жерге галочка коюп коесуңар. Болду. Анан буларга жазсаңар болот, жазбасаңар деле болот. Ойноп бүткөндөн кийин ошондой сөз чыгат да. Нерге молодец, жа бирдеке деп. Анан сохранить коллекцию деп коесуңар. Болду, сакталды. Эми бул эменин оюндун ссылкасын бересиңер да, мына бул жерден поделиться деген жерден муну басып копировать этип, анан WhatsApp'ка бөлүшөсүңөр же мына QR кодду бөлүшүп койсоңор болот WhatsApp'ка. Ушинтип бөлүшкөнүңөрдөн кийин алар эмне кылат? Алар
кирет, киргенде мынаны басат, регистрация дейт. Анан бул жерге атын жазат, мисалы үчүн Аяна деп жазат, анан окей дейт. Анан муну ачып уже аткарып баштайт. Жообун таап, термин менен аныктаманы бириктир деп атат да. Мисалы үчүн мына жерде мисалы үчүн кесинди деген эмне? Кесинди деген түз сызыктын 2 чекит менен чектелген бөлүгү. Жоголуп кетип атат, көрдүңөрбү? Тик бурч деген эмне? Тар бурч деген эмне? Чоңдугу 90 градуска барабар болгон бурч кандай бурч бул? Тик бурч, чоңдугу 90 градустан кичине болгон бурч кандай бурч? Кичине болгон бурч тар бурч. Ушундай кылып, анан периметр деген эмне? Бардык жактардын узундуктарынын суммасы. Ушундай кылсаңар жоголуп кете берет да. Мисалы үчүн мен эми жөн эле мындай эле эме алып кое берейин, мындай алып кое берейин. Мына үчөө туура эмес болду. Анан бүткөндөн кийин бул эмне кылат? Муну бүттү. Бүткөндөн кийин эми мен ачып карайбыз. Коллекцияны ачып карайбыз да. Коллекцияда кандай болду? Аны караш үчүн мына жерде мои творения деген жерде мынакей геометриялык оюн деп түзбөдүм беле? Мына ушуну бассам, бул жакта уже рабочий статус дегенди бассаңар, мына фамилиясы чыгат бул жака. Анан ким канча аткарды, ошолор чыгып калат. Бул жерде ким канча кылган, Аяна дегендикин көрүш керек болсо, мынакей. Мындай кылып канча суроого жооп берди, ким жооп берди, ошол баары көрүнүп турат да. Кандай оюн. Ушундай кылып коллекция түзөсүңөр, балдардыкын берге списоктор полный чыгып калыш үчүнчү. Көрдүңөрбү? Ушундай кылып коллекция түзүп, мынакей. Бул жерге ким иштесе, монун баардыгы фамилия деп баяка жазылып калат. Узун болуп, кимдер канча өткөн. Силер ошону анан анализдейсиңер. Ошону анализдеп, мынча жооп берди, мынусы туура эмес деп, анан сыр эсти ошентип тапшырасыңар. Бир эле оюнду түзүп коюу эмес да. Азыр эми силер могу жактагы эмеге киресиңер дагы, мисалы үчүн могу жерде толтура ссылкалар келип атпайбы, оюндар. Ошолорду ар бириңер өтүп чыккыла. Оюнду түзгөн киши карагыла, коллекцияга канча кирди, канча аткарып атат. Анан ошону мынча кириптир, могу мындай кылып аткарыптыр деп түшүндүрүп айтып бересиңер. Мага ошол анализи керек да. Кантип анализ кылып атасыңар, эмне кылып атасыңар. Ушундай кылып Ленин аписти сыр эсти ушундай кылып аткарабыз.